Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта профессор Сулайман Кайыпов. Рахмет студияға келгеніңіз үшін. Арбашқа талқылар болып отыр. Қазір алфавит жөнінде латин әріпіне өтіш керек деп атышады. Кейбір адамдар қырғыз алфавитінде 36 таңбада, кейбірлерін алып салыш керегі, еш керегі жоқ. Кейбір тығыштарға атайын белгі киргизип, таңба киргизиш керек деп атышат. Кандай деп сиз ойлойсуз ушундай талкууларды? Бул алфавит маселеси өзү өтө тилдеги жөнөкөй көрүнгөнү менен өтө татаал маселе да. Бул көптөн бери эле айтылып келе жатат. Ушул алфавитти латынчага өткөрсөк эле биз Европага жана Америкага жакын болуп кала тургандай түшүнгөндөр да бар. Жоқ, латынчага өтсөк, анда биз орус маданиятынан ажырап калабыз деген сыяктуу түшүнгөндөр да бар. Эми булардын бардыгы эле мындай чет, мындай крайность деп коет эмеспи, ушундай да. Чын-чынына келгенде алфавитти өзгөртүү бул мен практикалык жагын айтайын биринчи. Бұл оқу практикасы менен байланыштуу да. Оқу, китепте оқу бар го. Оқу техникасы бар да. Оқу техникасы оңойчулук менен калыптанбайт. Мисалы жана дегенде тамганы үйрөнөт. Тамгадайын муунду үйрөнөт. Эжелеп окуйт деп атпайбы? Эжелеп окуйт деген эже деген муун деген сөз арабча. Муундап окуйт. Андан кийин сөздү окуйт. Анан сөз айкашын окуйт. Анан сүйлөмдү, анан такыр машыккандан кийин анан абзацтарды көрөт. Анан беттерди көрөт. Ошон үчүн тез окуп кетет да. Анан бул техникага жетиш үчүн өтө көп убакыт керек. Бул чоң психологиялык, чоң менталдык маселе да. Ошондуктан алфавитти өзгөртүп койсок, 15 мүнөттө жаттап алып анан кийин окуй берет деген бул такыр китеп окуп көрбөгөн кишилердин иши да. Окуу практикасы менен жумушу болбогон. Бир барак кагаз окубаган киши балким ошентип айтат болуш керек. Себеби оқу деген ал өзүнчө жумуш, ал чеберчиликти талап кылат. Бир китепти караганда, мисалы үчүн бизге убагында айтчу эле го, Ленин бир китепти тез эле окуп бүтүрүп койт экен. Себеби диагональное чтение деп орусчасында ошол мындай кыйгачынан окуу деген бар эмеспи? Башта айтканда мындай караганда текстин баарын көрөт. Барактап өтүп кете берет, текстин баарын көрөт. Мисалы үчүн эми өзүбүздүн адистик боюнча биз деле ошентип окуйбуз да. Мындай сөзмө сөз баардыгын тамгасын окуганын кереги жок. Карайсың, өтө бересиң, карайсың, өтө бересиң. Ошол эле мезгилде ошол текстте жаңы эмне кошулгандыгы көрүнүп турат. Бул техника менен байланыштуу. Демек, биз бүгүн кириллицаны колдонуп атсак, ошол алфавитке көзүбүз көнүп бүткөн. Ошол тамгалардын образы бар да. Анан жазылганда ар бир сөздүн жазылышынын образы бар. Biz ошону кабылдай алабыз, автоматтык түрдө кабылдайбыз. Анан текстин образы бар. Ошо текстин шекилин, образын караганыбызда эле билебиз да. Анан буга жетиш үчүн башка тамганы кабыл алып, башка алфавитти кабыл алып, анан ошол техникага жетиш үчүн жок дегенде 1-2 муун өтүш керек да. Эгерде алфавитти алмаштыра турган болсок, ошол алфавитте иштөө чоң проблемаларды жаратат. Жаратпай койбойт, себеби илгери макул, илгери убакыт жай акчу. Азыр эми убакыт тез өтүп, маалыматтар өтө көп болуп атат. Мындай убакыт тез өтүп аткан убакта артта калып калуу бул жакшы нерсе эмес. Анан мына мен өзүмдүн практикамды айтайын, мен бир 30 жыл болду латын тамгасы менен иштейм. Мен түркчө жазам, латынча эмеспи? Ылдам эле жазам. Ошол башынан кандай түрктөр үйрөнсө, ошондой эле жазам, ошондой эле окуйм. Бирок мен салыштырып көргөм да. Мисалы үчүн кириллица менен жазылган тексти кыргызча, орусча баары бир. Ал эмес казакчаны деле ошондой эле окуйм, өзбекчени тез окуйм да. Латын тамгасы менен жазылган текстке караганда кыргызча болсо деле мейли, түркчө болсо деле мейли. Кириллица менен жазылган текстти сынап көрсөм, 2 эсе ылдам окуйт экенмин. Бул кайдан?
Демек биз бала кезден баштап, 1-класстан баштап кириллицаны үйрөнүп алгандан кийин бул окуу техникасы калыптанып калган. Аны тез окуйбуз. А мен 45 жашыман кийин жанагы үйрөнгөндүгүм үчүн канчалык тез, канчалык айырмасыз эле башкалардай эле жазып аткан көрүнгөнүм менен эки эсе кеч окуйт экенмин да. Анан мындай болуп аткандан кийин деги эле мен 30 жыл колдонуп жүрүп ошондой болуп атсам, анан бүгүн эле тамганы алмаштыра койсо элдин баары эле 15 мүнөттө жаттап алып анан сабаттуу болуп баягыдай жазып кетет деген мунун баардыгы миф да. Бул мындай андай болбойт ал. Бул өтө ойлонула турган нерсе. Анан дагы бир жагы бар. Бул башка жагы бул саясат менен байланыштуу. Мисалы үчүн Өзбекстан өттү латынчага. Ал өзүнчө өттү. Ал англис орфографиясынын элементтерин алып өттү. Түркиядагы түрктөр өзүнчө. Азербайжан ошолордой бирок 1-2 тамга кошуп алды. Түркменистан өзүнчө, Казакстан өзүнчө алды. Илгери 91-жылдан баштап биз алфавитти сүйлөшкөндө орток түрк алфавити. Биз болуптур латынчанын негизинде орток түрк алфавитин түзүп алалы. Максат эмне? Максат мисалы үчүн казакча жазылган текстти бир кыргыз ошол алфавит, орток алфавитти билсе, казакта кандай айтылса ошондой кылып окуй ала турган болуш керек. Же болбосо бир түрк кыргызча жазылган текстти кадимкидей эле кыргызча окуй ала турган болуш керек. Балким сөз түшүнбөйт, бирок туура окуйт да. Ошондой деңгээлге жетсе, анда болот. Анда 1-2 муун кыйналат, бирок биз баардык алфавиттин ортоктугуна жетип барабыз. Бул тилибиздин орток болушунун негизин ушул түзөт деген идея менен далай жолу бул талкууланган жана сүйлөшүлгөн да. Бирок орток алфавит да түзүлгөн. Бирок ошол орток алфавитти эч бир түрк мамлекетинин парламенти ушул орток түрк алфавит экен эске алып коелу деген жок. Түркия баш болуп. Түркия баш болуп. Бул эми саясатчылар өздөрү билет экен да. Тиякта бизди талкуулатып коет. Биз түзүп беребиз. Анан ал расмий өзүнүн расмий статусуна ээ боло албайт. Мисалы үчүн ошол орток алфавитти биз түрк алфавитинин негизинде түзгөнбүз. Ошого эле түрк алфавитине эле тамгаларды кошконбуз. Бирок мен ошондо сурагам. Муну Түркия парламенти ушул орток алфавит болсун ушул деп койсо, силер өзүңөрдүн алфавитиңерди жаза бересиңер, силерге эч таасир болбойт мунун. Бирок орток алфавит дегенди таңынып калат. Түркия тааныган болот. Ошондо башка өлкөлөргө да балким таасири болот бул. Башка өлкөдө парламенттер орток алфавит экен, эми түрктөрдүкү ушуну эске алып коелу деп коюшу мүмкүн. Анан акырында отуруп муну үйрөнүп алып 1-2 муун өзүнчө эле үйрөнүп алат. Себеби мына алфавитке латынчага өтпөй туруп эле кыргыздар англисчени суудайлы үйрөнүп атпайбы? Же кыйналып атабы? Англистин орфографиясы өтө татаал. Французчанын орфографиясы татаал. Андан да татаал. Андан да татаал. Немисче анча татаал эмес. Бирок ошентсе дагы эмне болуп атат? Үйрөнүп эле атпайбы? Ал латынчага өтпөй эле билип атат, түркчө мисалы үчүн. Түркчөнү 2 айда эле үйрөнүп алып атат кыргыздын балдары. Ошолордой эле жазып үйрөнүп алып атат. Бул ошону латынчага өтсөк эле Европа менен башка дүйнө менен интеграция болуп кетебиз. Анан тезирээк үйрөнүп алат дегендин баардыгы болбогон кеп да. Болбогон эле кеп. Мен түрколог катары ушу түрк дүйнөсүнүн бирлиги болсо деп эңсеп жүргөн киши катары эгерде орток түрк алфавити болсо, ошого өтсө, анча-мынча өмүрдү курмандыкка чалып жиберүү эч нерсе эмес деп эсептейм. Бирок азыркыдай болуп, ар бир түрк өлкөсү өзү билген латынчаны түзүп алса, анда кириллицадан эмне айырмасы бар анын? Мына казакчада кыргыз деп казактар өзүнүн алфавити менен куйрукту к менен жазат. Каткалан к. Алар аны кыргыз деп окуйт.
артчыл Q менен Кыргыз. Биздин алфавит менен жазып берсеңиз, казактарга кириллица алфавити менен Кыргыз деп окуйт. Себеби аларда жанагы куйругу жок. К. Ичке К. Келди деген сыяктуу. Өздөрүндө бул кандай Кыргыз деп жазуу керек эди деп казактар ошо өздөрүндө казак деп жазат. Эгерде биз жазып берсек, куйругу жок биздин алфавит менен, алар казак деп окуп алат. Көрдүңүзбү? Так эле ошол кырдаал, эгерде баарыбыз өзүбүз билген латынчаны түзүп алып анан отуруп алсак, анда ошол кырдаал өзгөргөн болбойт. Дагы эле баягы эле түрк элдери бири-биринин сөздөрүн туура окуй албайт. Баягыдай эле кырдаал сактала берет да. Бирок эл сабатсыз болуп калат. Элдин окуу техникасы, китеп окуу маданияты таптакыр жоголот деп айтса да болот. Таптакыр жоголот да. Ошон үчүн бул жерде эмнеси пайда, эмнеси зыян экендигин жакшылап талкуулап билип алыш керек. Андан кийин дагы бир нерсе, биз араб алфавитин колдонгонбуз. Андан мурда Орхон Энсей тексттериндеги алфавитти колдонгонбуз. Андан араб алфавити менен колдондук. Балким уйгур алфавитин да колдонгон болушу керек, тикесинен жазылган. Анан кириллицага өттүк. Латинге өтүп, анан латинге өттүк, анан 40 жылдарда кайтып кириллицага өтүп кеттик да. Эми азыр кириллицанын негизинде түзүлгөн алфавитти сындап жатышат. Туура негизи. Себеби биз өзү түрк элдеринин баардыгы бирдей психологиядагы адамдарбыз. Мына орусчадан кирген сөздөрдү орустун орфографиясындай кылып жазалы дегендиги үчүн жанагы я, ю, е, ё, анан кийин ишкертүү белгиси, ажыратуу белгиси дегендер, ц дегендер тамгалар кирген да. Ал орусча сөздөрдү туура жазыш үчүн кирген. Ушул эле психология мына түрктөрдө да бар да. Анатолия түрктөрүндө деле бар. Мисалы үчүн өздөрү латынчаны колдонот, бирок мисалы үчүн энчилүү аттарды, Европанын энчилүү аттарын Европанын орфографиясы менен жазат. Алар түркчө жазбайт. Мисалы үчүн Ницше философтун атын түрктөр Ниче дейт. Бирок Ниче деп жазбайт эч качан. Ошол немисчеде кандай жазылса ошондой жазат. Жанагы 4 тамгы менен. Ооба, көрдүңүзбү? Психология бир эле да. Эми латынчага өткөн Түрк Республикасы деле Европадагы энчилүү аттарды ошо Европадагы кайсы тилде болсо ошол тилдин орфографиясы менен жазат да. Биздей эле да. Англис менен немистер деле ошондой да, француздар деле. Ооба. Французча кандай жазылса, ошондой эле англис тилинде жазат, бирок окуганда башкача окуп кетиши мүмкүн. Окуганда башкача окуп кетиши мүмкүн. Ооба. Так ошондой да. Ницшени ошону жазат, Ниче деп окуйт да. Ушундай нерсе бар да. Бизге калганда буякта башка Европа эмес, башка дүйнөнүн башка жагына караганда, мисалы үчүн андай болбойт. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов. Аны Чыңгыз деп жазбайт Түркияда, Жеңгиз деп жазат. Чыңгызхандагы Жеңгиз хан. Ооба, Чыңгызханды да Жеңгиз хан деп жазат. Бу жактын орфографиясы менен же бу жактын айтылышы менен жазбайт. Өздөрүнүн айтылышында жазат. Ошол Европага жакын болуу, Европаныкы туура, аны бузбайлы деген сыяктуу пикир аларда деле бар. Бизде деле ошо орустун сөзүн бузбай жазалы, керебет деп жазбайлы, кровать деп жазалы, үстөл деп жазбайлы, стол деп жазалы, гезит дебейли, газета деп жазалы дегендер бар эмеспи? Ошол эле өзү ошол эле психология. Анан чындыгында булардан арылтып койсо алфавитти, кыргыздын сөздөрүн ошо менен жаза берсе, мурдагы эле логиканы уласак да, бирок
орыстың сөздері келгенде керектүү жерде, дайым емес, керектүү жерде ошол ошол орыстың тамгасын эле колдонуп жазып койсо жаман болбойт. Дүйнөлүк практикада ал колдонулуп келе жатпайбы? Япондар ошентет экен. Ооба, колдонулуп келе жатат. Ал эмес арабча жазылганды деле ошол арабчадай кылып, кытайчаны деле кытайча кылып, анан буякта транскрипциясын жазып коюп атпайбы? Ошондой кылып колдонсо деле болот. Бирок биздин интеллигенция аны түшүнбөйт, көнбөйт ага. Анда кандай болуп калат, анда биз кул болуп калабыз деп эле ушул эле корко берет да. Бул бир жагы, экинчи жагы алфавитти өтө саясатташтырып жиберет. Туура эмес бул. Мисалы үчүн биз кириллицадан латинчага өтөбүз десек, Россия менен сөзсүз түрдө дипломатиялык мамиле бир солко өтүп калат. Ал сөзсүз, ал ошондой. Анан биз латинчага өтүп атсак, муну дагы деле батыш жак саясат деп түшүнөт. Бизге жакындады деп түшүнөт. Чындыгында мындан жакын, алыс болуп калбайт. Бир гана ошол алфавитти колдонуп аткан элге же зыян болот, же пайда болот да. Менимче алфавитти улам которо бергендин өзү зыян. Мен мындай деп ойлойм. Бул туюктан кантип чыгыш керек? Эң туурасы менимче мындай да. Дүйнөдөгү бардык элдерде латиница деген бар. Кытайда пиньен деп коет. Латинча транскрипциясы бар. Башка бардык тилдерде бар. Русская латиница деп орустардыкы деле бар. Япондорду бар. Ооба, орустун сөзүн латын тамгалары менен кантип транскрипция жасайт бар. Турат да. Аны эмне ошол вариантты колдонбой эле сөзсүз түрдө парламенттен алфавит кылып алышыбыз керек? Менимче кыргыз латынчасы деп, кыргыздын сөздөрүн жаза турган латын тамгалар негизинде жөнөкөй, оңой колдонула турган бир алфавит кылып илип койсо болот, эчтеме болбойт. Бул бир. Эрежесин жазып, ошонун орфографиясын түзүп чыкса да болот. Мындай жазылат, мындай окулат. Орфографиялык, анан орфоэпиялык сөздүктөрүн чыгарып койсо болот. Мына кириллицанын деле орфоэпиялык сөздүгүбүз жок да биздин ушуга чейин. Мисалы үчүн көл деп жазылат, көл деп айтылат. Көз деп жазылат, көз деп айтылат дегендер ушундай эме жокпу? Жок да. Колдонмо бир мындай китеп. Жок да, айтылат, бирок бизде андай орфоэпиялык сөздүк азыр жок да. Ошондой болуш керек да өзү. Ошон үчүн анан кийин бул жазылгандай кылып айтыш керек экен деп анан кийин ойлошот да. Бул дагы баягы биринчи класстан дагы төмөн да кабыл алуу. Кандай жазылса ошондой айтылыш керек турбайбы деген примитивдүү бир түшүнүк бар да. Мисалы үчүн аба деп жазган, туура ал, жазылышы туура. Бирок орфоэпиясында ал аба. Аба деп жазылат, аба деп окулат деген болуш керек да. Анан аны аба. Мисалы үчүн шаардык балдар көбүнчө барбайм деген сөздү барбайм деп айтпай барбайм деп айтат да. Кыларды к менен айтат. Г деп айтылышы керек болгон жерде к менен айтат. Көбүнчө жакшы деген сөздү шаардыктар жакшы деп айтат. Анан баягы кээде к, г куйруктуу каткалан г, артчыл г, к деген бар да. Карга дегендеги к, г артчыл. Анан киши дегендеги к, киргил дегендеги к, г. Булар ичке да. Ошондуктан аларда бирөөнүн куйругу жок, бирөөнүн куйругу бар кылып койсо, балким жанагындай айтпай калат эле жакшы деп калмак да. Жакшы демек эмес да. Себеби бизде к жоон үндүүлөр менен келгенде ошо жоон үндүүгө жараша окулат, карга болуп. Ичке үндүүлөр менен келгенде китеп болуп, к болуп окулат. К, 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 эки башка да. Эми сөзсүз эле ошондой болот атпайбы? Жана алфавитке тамга кошуш керек дегенде сөзсүз эле ар бир тыбышка жана фонемага бир
өзүнчө белги болуш керек. Андай болсо белги жетпейт да. Эми идеал ошондой, бирок фонемаларга гана белги болуш керек. Тыбыш көп да. Мисалы үчүн балдарды терметип атканда аялдар ылай дейт. Ошол жерде деген тыбыш бар. Өлай эмес ал. Ылай. Аны кантип жазасың? Өлай эмес. Ылай. Ылай деген тыбыш бар. Же болбосо койду чакырганда мисалы үчүн шей дейт. Ошол жерде деген тыбыш бар. Фонема эмес. Аны кантип жазасың? Анан же болбосо насыбайың барбы десе деп коет. Бу да сөз. Муну кантип жазасың? Чык деп койду дейт. Чык деген жок. Ал деди. Аны сөздүн жандуу тилде өтө көп тыбыш бар да. Алардын бардыгын эмес, фонема, сөз ажырата турган. Сөздү сөздөн ажыратып турган гана үндөр бар. Ошолорго гана белгилер коюлат да. Тамгалар берилет. Анан мен жанагы сөздү улайм. Ошентип латынча, кыргыз латынчасы деп түзүп койсо болот. Андан чатак болбойт. Кыргыз кириллицасы мына бүгүн колдонуп атабыз. Аны кичине жеңилдетип койсо эч нерсе болбойт. Себеби компьютерде дагы орун бошоп калат кыйла. А бирок бошотуп деле кереги жок. Анткени жетип элатпайбы? Туурабы? Анан кийин менин эң ойлогонум ушул. Арабчаны да колдондук да биз. Арабчада биздин булактарыбыз бар. Кыргыздын колдонгон араб алфавити деп туруп, алардын деле коюп койсо болот. Каалагандар ошол жерден карап туруп, мурдагы булактарды окуп алсын. Аны деле билиш керек. Мына мен күндө арабча, латынча, кириллица менен иштейм. Керек бул өзү. Айрыкча илимпоздорго керек, жөн эле журналисттерге керек баарына эле керек да. Анан менин ишенимимде, ушу мындай граждандык, жарандык ишенимимде бир кездерде адамдар ойгонот да, өзүнүн негизине кайтуу доору сөзсүз келет. Мисалы, биздин өзүбүздүн алфавитибиз болгон. Орхон Енисей жазууларды өтпөйбү. Ошол жазуунун колдонгондордун эң активдүүсү кыргыздар. А жерде жазылган, мунун эң мыкты жазган кыргыздар. Кайерде жазылган? Орхон Енисей эстеликтеринде ошондой жазуу бар. Кыргыздар эң мыктысын кыргыздар жазат деп жазылганда, кыргыздар эң мыкты. Кыргыз усталары кыйын экен да. Анан ошону колдонгон. Кыргыз деген сөз кадам сайын жоолугат. Аны кыргыз алфавити бул кыргыздардыкы деп айткан дүйнөдө окумуштуулар ондоп саналат. Аны биз гана ар бир түрк эли бул биздики, эч кимдики эмес деп баары эйлейт. Кыргыздар гана кыргыз деп ошол жерде жазылып турса дагы орток дейбиз биз. Бул жакшы сапат. Чын эле орток дегенден эч нерсе бузулуп калбайт. Туура башкалар да колдонгон. Орток дегенибиз эң туура. Бирок кыргыздарга да тиешелүү да. Биз ошонун негизинде эле орток түрк алфавитин түзүп алып, бир күн келет сөзсүз түрдө. Биз ошого өтүшүбүз керек. Битик дейби? Битик, китеп деген сөз да. Ошол азыркыга чейин бичиген дейт 6 айлыктары. Бичит деген жазат. Литературалап бичиген айландырып жазып чыкты деген сөз да. Бичит деген жазат деген сөз. Бичик деген китеп деген сөз. Анан ошол алфавитке баары бир күнү өтөрүбүзгө мен ишенем да, адамдар себеби өзүнүн негизине кайтуу мүмкүнчүлүгүн алат. Ошондой эле кайтууга муктаж экендигин бир күнү сезет деп ойлойм бүткүл түрк эли. Анан ошол түрк алфавитинде, эски түрк алфавитинде түрк элдери биригет деп ойлойм. Бул зарыл, бул керек. Ошондуктан, мисалы үчүн, азыркы кыргыз сөздөрүн жаза турган кылып, реформалап, аны кошумчалап, үндүү тыбыштарды дагы белгилеп, анан кийин аны деле коюп коюш керек да. Керек болсо ошондо анча-мынча газеталардын айрым беттерине, бурчтарына жазып, жанына латынча, арабча, азыркы кыргызча кылып жазып,
салыштырып окуш үчүн деп койсо, ошону карап отуруп адамдар үйрөнүп алат. Көзү көнөт. Жана тамганын образдан, сөздүн образын кабыл алганга көнөт. Анан жүрүп отуруп ошол тамгага өтөт деп ойлойм. Анткени мына грузиндер өздөрүнүн биздин эрага чейинки алфавитин колдонот. Эмне грузиндер цивилизациядан артта калдыбы? Же латынчага өтсүнбү алар дагы? Өтсө аябай жакшы болобу? Жакшы болбойт. Армяндар өздөрүнүн маштос деп илгерки биздин эрага чейинки алфавитин колдонот. Алар эмне цивилизациядан артта калып, таптакыр Европадан алыстап кеттиби? Же болбосо орустар менен эмне душман болуп калдыбы? Кириллицага өтпөй коюп. Бул жөн эле жана былжыраган саясатчылардын эле кеби да. Муну ошондой менимче 4 түрдүү алфавитти коюп эле эң негизгиси өзүбүздүн алфавитке ушу көңүлдү, элдин көңүлүн буруш керек. Жүрүп отуруп баары бир ошого барат, балким биз көрбөйбүз. Но жүрүп отуруп ар ким өзүнүн нугуна кайтат да, ошондо ошол алфавитти биз колдонорубузга мен бөркүмдөй ишенем да. Ошондой кылыш керек. Муну тартышып, талашып, саясатка айландырып, бирөөлөрдү нааразы кылып, бирөөлөрдү ыраазы кылам деп аракет кылгандын өзү кемпайлык болуп эсептелет. Менимче алфавиттин тегерегинде көп кыжылдашпай эле, ошо 4 вариантын түзүп туруп, парламенттен кабыл алып, дагы бир маселе бар. Мисалы транскрипция үчүн деп дагы ишареттерди алып коюш керек. Транскрипция үчүн. Мисалы үчүн илимий тексттерди жазганда ошолор керек болот. Мисалы үчүн деген тыбыш бар түштүктө. Таласта да бар. Чүйдө да бар ал. Деген тыбыш бар. Ошону мисалы үчүн фольклорлук тексттерди жыйнаганда, же болбосо адамдардын ооз-эки сөзүн интервью аласың да. Ошо ооз-эки сөзүн кагазга жазыш керек болот. Жазганда транскрипцияда колдонсо эчтеме болбойт андан. Анан ошол деген келип калса эле таптакыр эле башкулут болуп кала тургандай эле бирдемени ойлой беришет да. Эчтеме болбойт. Немеде бар транскрипционный алфавит деп түрктөрдө мисалы үчүн бар. Англис тилде жазып атпайбы ошону? Немис тилде. Транскрипция үчүн алып койсо болот. Себеби тил деген өтө бай. Анын байлыгын жанагы фонемалардын сыртында фонема болбогон. Фонема. Мисалы үчүн мейли дегенде майлы деп жазсаң болбой калат. Ашык болдум лайлыга, өтпөсө оокат мейлиге деген ыр бар да. Аны ашык болдум лайлыга, өтпөсө оокат майлыга десең болбой калат да. Ошондой жерлер бар да. Ошон үчүн аны деле алып койсо зыян болбойт. Транскрипция үчүн керектүү ишареттер деп. Ал эмес диакритический знак дегендер болот. Диакритикалык ал белгилерди да алып коюш керек. Мүмкүн. Чектерде мисалы үчүн 42 тамга. Жанагылар компьютерге басып атат анын баары жанагы синин үстүнө эмеси алар гачка деп коет. Гачка кошуп. Деген да тыбыш бар мисалы үчүн. Бар да. Иши кылып муну тилчилер отуруп алып туруп эле, ызы чуусу жок эле, саясаты жок эле чечип парламенттен алып койсо, адамдар жөн жай жүрүп эле окуй берет. Саясатта болбойт. Байыйт. Ал деген анан бул эч ким эч нерсесин жоготпой эле акырындап жүрүп отуруп эле туурасына өтүп кетет. Анын үстүнө бул ишареттердин баардыгы дүйнөдө биригет жүрүп отурупчу. Дүйнө кичирейип эле баратат. Азыр эле бүткүл дүйнө кичинекей бир айыл сыяктуу болуп калды. Бул электрондук талаа ушунчалык кең экен. Биздин кең дүйнөбүз ал электрондук талаада бир уч эле жана алакандай эле жери болуп калды. Ошол жерде ошо адамдар батышпай, тытышып атпайбы? Ошолорго кийин орток ишареттерди алып, орток нерселер менен, балким латынча болобу, балким башка болобу, сүйлөшө беришет. Балким жөн эле тамга деле болбой, бир ишарет, семиотикалык бир ишарет болуп калышы мүмкүн. Ошо ишаретти басканыңда нары жактан неме чыгат, мааниси чыгат. Ошондой убакыт азыр компьютердик техника аябай өнүгүп алган убакта
Анан кийин мына искусственный интеллект, жасалма интеллект абдан өнүгүп атпайбы? Булар турган убакта такыр эле башка бирдеме чыгат. Мисалы үчүн чип коюп дарактарга деле. Жолдо кетип атып, машинада кетип атып, токтоп же токтобой эле мага мындай бир маалымат берип койчу деп дарак айтсаң, ал айтып бериши мүмкүн. Себеби машинада айтып коюшу мүмкүн да. Ошого баратабыз да азыр биз. Сенин тилиңде айтып берип коюшу мүмкүн. Ал мындай деп грамотно кыргыз адабий тилинде айтып коюш ыктымал да. Аябай өнүгүп атат. Аябай өнүгүп атат да. Азыр мынау кайсы менен жазабыз деген маселе бул болбогон эме. Мына мен Кытайда иштедим. Кытайда мына иероглифтерди алып койсо, Кытай жок болот. Кытайды Кытай кылып кармап турган ушу семиотикалык ушул система иероглифтер. Ошону менен сүйлөшүшөт. Ошону менен бири-бири менен байланышат. Ошону менен маданиятын жашатат. Ошо көзү көнүп бүткөн. Ошонун образын керемет деп эсептейт. Ошону мыкты жаза билгендерге карап, адамдын сапатын өтөт. Кээ бир убактарда экзамен алганда жөн эле жаздырат. Жаздырганда карап, ошол мыкты жазса, деп ошодон бир канча өзгөчөлүгүн билип алат. Бул демек тыкан экен, ар кандай ишти усулу менен жасайт экен деп иероглиф жазганын эле билип алат. Демек бул жөн эле нерсе эмес да, ошон үчүн жүрүп отуруп башканы коюп ошо өзүбүздүн алфавитке бирөөнү өтөт го. Биз көрбөйбүз, бирок жүрүп отуруп баары бир адамдын акыл эси өсөт эмеспи? Анан туураны көздөй кетет да, туура эмес болуп да кетет. Анан жүрүп отуруп туура жолго да түшөт эмеспи? Бирок ал убакта бул алфавиттер саясат болбой калат. Азыр эми артта калган элде саясат болот экен да бул алфавит деген. Рахмат, абдан чоң. Бизде конокто Сулайман Кайыпов болду, профессор, алфавит жана тил жөнүндө сүйлөштүк. Рахмат. Рахмат. Саламатта болуңуздар.